Саламатсызбы достор. Бул кыска нуска программасы бизге келген суроолордун арасынан биз тандап, биздин эксперттерге суроолорду берип, анан кыска нуска жооп алганга аракет кылабыз. Бүгүнкү сурообуз болсо жаңы жылга байланыштуу, деги эле бардык майрамдарга байланыштуу алкоголь жана алкоголдук уулануу. Бул нерседен кантип качса болот жана негизи эле алкоголду тандап жатканда кантип тандаш керек. Ал эми суроого бизге гастроэнтеролог жооп берет, Мамираим Жумабаев. Саламатсызбы агай? Аябай керектүү суроо деп ойлойм азыркы жаңы жылдын алдында. Сизден кеңеш жада толук маалымат мен ойлойм кызыктуу болот. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыңарбы Нурзат. Чынында эле айтса, алкоголь ичимдиктерин колдонуу бул биз үчүн аябай чоң проблемалардын бирөөсү. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө бүт дүйнө жүзүндө проблема болуп жаткан бул боор оорулар. Негизинен алкоголь ичимдиктер ошол боор ооруга алып келүүчү себептердин 3төн 1-өсү болуп эсептелет. Канча алкоголь ичсе болот? Жана канча алкоголь ичкенде зыян болот, канча алкогольга чейин жеткизип койсо зыян болбойт. Бул жөнүндө мнениялар аябай көп. Мисалы, Европанын өзүнүн нормативи бар, ошону биз карманып жүрөбүз азырга чейин. Американын өзүнүн нормативи бар, Юго-Восточный Азия деп алардын өзүнүн нормативдери бар. Алардыкы чынында эле айтканда Американын дагы, Европанын да аябай эле төмөн алынган нормативдер. Биз карманып жүргөн нормативдер бул кайсы учурда ошол ичимдик зыянын алып келбейт. Ал суроо азырга чейин ачык. Эмне дегенде, баягында айтканда, безопасных доз алкоголя не существует. Бирок мына жаңы жылда кантип баягы ууланбай, өзүнүн кандай десем, дозасы менен ичип деген сыяктуу, анан кийин кесепеттери болбош үчүн баягы гастроэнтеролог катары кандай маалымат бере аласыз? Биринчиден эле айта турган нерсе бул, эгерде уже иче баштаган кезде санай баштаса, бул ачка ичпеш. Кандай алкоголдук ичимдиктер болбосун, ачка ичилиш болбойт. Андан кийин градусу боюнча канчалык чоң градустагы алкоголдук ичимдик ичиле баштаса, ошончолук эртең күнү кыйналышыбыз жөнүндө ойлонушубуз керек. Ошол үчүн азыр бүт дүйнө жүзүндө баягы бул, мисалы айтканда, ошол эле 40 градустук аракты сок кошуп, суу кошуп, ошону дозасын түшүрүп 20 градус, 12 градуска жеткизип, анан кийин ичмей адаттар бар. Экинчи вопрос, бул ачка ичпедик дедик. Экинчи вопросту баягы дозаны азайтып, темесини, процентини, градусуну азайтыш. Үчүнчү, өзүңүз айттыңыз, бул дозасы. Канчалык көп биз ичкен болсок, ошончолук көп биз билишибиз керек. Эртеси кыйналабыз, анын залалы тийиши мүмкүн. Ал эртеси эле болбостон көпкө созулушу мүмкүн айлап. Үчүнчүсүнү айттык. Төртүнчү правило бул алкоголдун түрлөрүн аралаштырбашка. Эгерде сиз майрамдай баштап шампанскийден баштасаңыз, ошол шампанский менен аякташыңыз керек. Эгерде пиво менен баштасаңыз, ошол пиво менен аякташыңыз керек. Ортосунда болуп кеткен аралашуулар бул эртеңки күндө кыйнала турган себептердин бирөөсү. Бирок кайра эле аягында дагы бир айта турган нерсе, эң негизгиси бул мүмкүнчүлүк болсо алкоголду ичпей койсоңуз, эртеси кыйналбайсыз. Мен баягындай алкоголду такыр ичпей койсо жакшы болот деп айткан кезде, мага көбүнчө мен кардиологдор менен дагы көп байланышпыз ушундай кардиология центринде. Көптөр айтып калат, кардиологдор айтат бизге, эгерде 50 мл арак же болбосо негизинен түбүндөн келген ал виски деп аталган 50 мл виски же болбосо кызыл вино ичилген болсо, ошол өлкөлөрдүн жарандарында жүрөк оорулары жок болот экен, ошолордуку эң төмөн болот экен. Жүрөккө ошол кардиологдор совет берип атпайбы деген
сөздөр бар да. Аларга жооп мындай болот эле. Ошол эле Франция, Португалия деген өлкөлөрдө баягы кызыл вино ичкен эсебинен жүрөк оорулары аябай төмөн деп саналган өлкөлөрдө цирроз менен каза болгон жарандар аябай бийик болот. Эмне дегенде бир жагынан биз вино ичип же виски ичип жүрөк ооруларыны азайтып атабыз, бирок экинчи жагынан ошол спирт ичимдиктер менен боор ооруну андан цирроз болуп туруп ошондон каза болгондорду көбөйтүп атабыз. Ошон үчүн спирт ичимдиктер кылдаттык менен аябай аз колдонуш керек. Аз колдонуш керек деген сөз баягы кетпедиби башында? Канча безопасный доза деген? Эркектер үчүн бул 40 мл этиловый спирт жана анын эквиваленти бир күндө, аялдар үчүн бул 20 мл кем нерсе. Биз билебиз, эч качан биз 20 мл токтобойбуз. Туура? Ошон үчүн ичпей койгон туура болот. Мынакей достор, деги эле жаңы жылды тосуп жаткан учурда алкогол боюнча толук маалыматты алганга аракет кылдык. Мен ойлойм, бул нерселерди, бул кеңештерди пайдалансаңыз, жаңы жылыңыз жакшы шаңдуу жана жаңы жылдан кийинки күнүңүз жакшы маанайда ден соолугуңузга эч кандай кыйынчылыктар болбой өтөт деп. Биз менен болуп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.